Урматтуу Надира Сынташевна, силердин астыңызда атайын окуу китеп борбору бар, туурабы? Анын функциясы кандай бүгүнкү күндө? Ова Элимбек мырза атайын ушул билим берүү мекемелеринде ушул китептин жетишсиздигин жоюу максатында түзүлгөн мамлекеттик ишкана. Ал бир жагынан болгон кайсы кол жазма түшсө, ошону экспертизалап берет. Экинчи жагынан конкурс жарыялайт. Кайсы китептер жетишпесе, ошол конкурстан келип түшкөн бүт кол жазмаларды иштеп бүтүп, аягына чейин чыгарып, даярдап, анан учкун ишканасына берет. Үчүнчү жагынан жанагы мониторинг кылып турат. Дагы кайсы китептер менен жетиштүү, ал эми кайсы китептерди тез чыгарыш керек деп. Ушу негизги багыттар ушул. Өзүнүн функция милдеттерин даана аткарып атышабы бүгүнкү күндө? Эми аракет кылып атышат. Бул жаңы мекеме, көйгөйлөр көп болду. Кадрдык составты таап, бардыгын үйрөтүп, туура бөлүштүрүп, эми мисалы азыр 3 класстан 9 класска чейин англис тил китептерин бүт баарын иштеп бүтүп, учкун ишканасына берди. Азыр математика менен табиат таануунун үстүндө иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө буга чейин өзүңүзгө маалым болгондой окуу куралдарында ушу китептерде толтура баягы аттестаттарда мисалы үчүн негизги ушул билим берип аткан негизги министрлик болгону менен бирок катачылыктар аябай көп болду да, арбын болду да. Ошону ушул окуу китеп борбору көзөмөлгө алыш керек эле да, туурабы? Анан ошолордун берген жыйынтыгы менен басма үйлөр басып чыгарып атышат. Бирок каталары толтура. Окуу китеп борбору окуу китептер үчүн эле, ал эми сиз айткан көйгөй болбосун үчүн аттестаттарда азыр электрондук аттестаттар берилүүдө. Ошол боюнча Лира Мамбаевна бир аз маалымат айтса болобу? Жок, азыр убакытты чөйбөй эле коелу. Анан эми билесиз, билим берүүдө негизи 3 компоненттен турат. Бул мугалим, китеп, анан окуучу. Тилекке каршы китеп маселеси жылда ошол сентябрь айында аябай бир элде эң көйгөйлүү маселе болуп атат да. Китептин жетишсиздиги, баасынын өсүп кеткендиги, бир үйдө мисалы 5-тен 6-дан баласы бар жөнөкөй карапайым адамдарыбыз толук кандуу ушул китеп алып бергени жетишпей атат. Анан жогоруда кесиптешибиз айткандай, сиздер чыгарган китептер мисалы бир жылда өзүнүн актуалдуулугун жоготуп калып атат. Мисалы үчүнчү, тилекке каршы ушундай көрүнүш болуп калды. Кайсы министр келсе, өзүнүн китебин жазып, анан кийин аны ушу элге сатып, ушундай көрүнүштөн кетишибиз керек да. Мисалы бир мына азыр өзүңүз айтып аткандай, мына STEM программасы менен жазып аткан Сингапурдун ушу китептери, мисалы мен ойлойм, бир 10 жыл, 15 жылдык жок дегенде баягы кызматын кылыш керек да. Бүгүн мисалы агасы алган китепти иниси колдоно албай калды. Мисалы биздин убакта бир эле китептер менен семьянын баардыгы окуп бүтүргөн, мисалы 11 жылдык окуусунчу. Ооба, туптуура айтып атасыз. Биз уже сиз айткан саясатты ишке ашырып атабыз. Мисалы математиканы эң мындай эффективдүү методика менен жазылган, анан практикалык ыкмага негизделген математиканы бүт бардык класстар үчүн сатып алдык, даяр. Быйылкы планда 1-2, 5, 7 класстарга берүү, андан аркы 3 жылдын ичинде жетишсиздикти толук жоюу. Анан сиз айткандай STEM-ди дагы айта кетейин. 1, 2, 5, 7 класстар үчүн табиат таануу, ошол сиз айткандай көп жыл колдонуп, болгону бир 5 жылдан, 10 жылдан кийин акырын анча-мынча эле оңдоп түзөп кайра эле чыгара берсек болот да. Ошондой эле Россия Федерациясы менен сүйлөштүк да, айттык, бардык класстарга орус тили жана адабияты китебин. Быйыл алар бизге 1, 2, 5, 7 класска даяр кылып сентябрга чейин беребиз дешти. Анан өзүбүздүн китептер даяр, бекер берилген. Анан Элимбек мырза бул бекер берилүүчү учкун ишканасы чыгарып, анан мектептерге жеткизүүчү бекер окуу китептери. Бул сатылбайт сентябрда. Жок, бул эч мындай. Эгерде Кудай сактасын бирөө сатып баштаса, ал мыйзамдардын алкагында жооп берет.
Анан илим министрлигинен барбы өкүлдөр? Азыр. Илим министрлигинен университеттер боюнча жогорку. Жок болсо анда Надира Сымташевна жазып алсаңыз, Кара Суу районунун ушул Нариман айыл өкмөтүндө Чыңгыз Айтматов деген мектеп бар. Бул боюнча курултайда да айтты, комитетте мен фракцияда да, палатада айтып, мына Кудайга шүгүр, Эрик долбоору аркылуу мына быйыл жасалганын астында турат. Бирок тилекке каршы ушул 1300 бала окуйт. Бүгүнкү күндө баягы ремонт иштери жүрүп аткандыктан ал балдарды бир жерге жайгаштырыш керек болуп атат. Жергиликтүү бийлик сиздерге кат менен кайрылыптыр. 1 жана 11 класстарды онлайн түрүндө окутайлы, калгандарын офлайн түрүндө окутайлы депчи. Ушу боюнча атайын мындай келген долбоорду алып калсак, ал жерде кошумча корпус куруу боюнча маселе көтөрүлгөн. Себеби 536 орунду мектеп курулган союз учурунда. Анан бүгүнкү күндө тилекке каршы 4 смена менен балдар окуйт да. Бул муктаждык бар. Бул нерсени бүгүн биз багы кичине болсо дагы мындай көзөмөлгө албай халатный отношение кылып койсок, азыр ал долбоор ишке ашпай калуу коркунучу астында турат. Элдер суранып атышат. Ушул маселени кандай кылып чечсек? Себеби жакынкы арадагы бир социалдык объектилер менен сүйлөшүүлөр жүргүзөбүзбү? Жергиликтүү бийлик айтат, биз частный баягы жерлерди арендага алсак, биздин бюджетибиздин 1/3 бөлүгү кетип калат экен бир жылда депчи. Ушуну кандай кылсак болот? Ооба, Элимбек мырза, бул маселени билем. Биз бир нече жолун талкууладык. Биринчиден, жакын жайгашкан мектептерди карап атабыз. Кайсы жеринде рекреация кылсак, бөлсөк, кошумча класстарды кылсакпы деп. Экинчиден, айыл жергиликтүү бийлик менен кеңешкеле дагы кандай имараттарды таба алабыз убактылуу. Үчүнчүдөн, жана онлайн форматындагы карап атабыз. Ошо бирок билим сапаты эмне болот? Ошо жерде мугалимдердин потенциалы жетеби, ошо онлайнды сапаттуу уюштурганга деп. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Мына сиз бул жогорку кеңештен баргандайын кайра ошолор менен онлайн чогулуш өткөрүп дароо талкуулайбыз, дароо. Ошону оң жагына чечип берсеңиздер, элдин суранычы талабы болуп атат. Себеп дегенде бүгүн мен айткандай ушу 4 смена окуган жерге бул кошумча ошо Эрик долбоору аркылуу келген каражатты алып калбасак, ал жерде сөзсүз түрдө көйгөй жыл сайын болуп келет да. Ошондуктан ушул маселени бир оң жагына чечип берсеңиздер, өзүңүз айткандай же мугалимдердин деңгээли жетишсе, пандемияда деле окушпадыбы мисалы үчүнчү. Эми бул нерсени бир же болбосо стройканын жанына азыр эми сентябрга чейин эми окуп болбойт. Сентябрдан кийин дагы бир жакшы жактарын карап, ушу келип калган нерсени алып туруп иштетип калган сиздер да кызыктар болушуңуздар керек да бул нерсегечи. Ооба, сөзсүз, ооба. Ушуну көзөмөлүңүзгө алып коюңуз, жеке. Макул.